Парламент күндөлүгү программасынын иш күндөрү Парламент ФМ радиосунан тыңдаңыз. Саламатсыздар, урматтуу Парламент радиосунун угармандары, ошондой эле Facebook баракчабыздын катталуучулары. Парламент радиосунун күндүн тартибинде программасынын бул жолку мейманы Карим Ханджеза. Карим Элизарович, саламатсызбы, студияга кош келдиңиз. Мына тармактык комитетте автоунааларды лицензиялоо маселесин карадыңыздар. Негизги жыйынтык кандай болду? Барып келип эле колдоо тапты окшойт бул мыйзам долбоору. Жок, негизи бул мыйзам долбоорунун максаты биз дагы тактап койгонбуз да. Бул эрежеге жана тарбиялоодо тартиптүү болуш керек, айдоочулардын тартип менен байланышта. Ошондуктан лицензиянын баасы чын эле айтканда 1 жылы 500 сом. Мен жеке авто унааларга, и эгер фирма же бир коомдук бирикмеси болуп калса, ана 1000 сом 1 жылга. Бул деген эмне себептен кылып аткан? Бул ар бир таксисттер болобу же фирмадан иштеген таксисттер болобу, ал сөзсүз регистрация өткөрүш керек деп. Бул кажет деп эсептейм да. Эмне үчүн ар кандай мүмкүнчүлүк, ар кандай абал мүмкүн да. Мисалы үчүн бир нерсе буюмдары унутуп калса, анан жеке менчикте болуп калса, регистрация жок болсо, лицензия жок болсо табылбайт экен да, ким кайсы машина, кандай унаа экен. Ошон үчүн алар ушул долбоору, мыйзам долбоору алып келген бизге. Биз каралганбыз, добуш берген, анан биринчи окууга, экинчи окууга чейин биз дагы өзүбүздүн сунуштарды дагы берип коюп көрөбүз да. Негизинен фирмага катталыш үчүн, мисалы, айыл жергесинде фирмалар жок. Анда кандай болот экен шарт? Фирмалар жок болсо, как частном порядке барып, жылга 500 сом төлөп коюп, регистрация өткөрөт. Регистрация өткөргөнгө өзүнчө немеси бар, тартип дагы бар. Стаж болуш керек, анан патент алыш керек дегендей өзүнчө список бар да. Ошол эле учурда унаанын транспортундагы техникалык мүмкүнчүлүктөрү караштырылып, талапка жооп береби, жокпу, ошого жараша анан сапарга чыгууга уруксат берилсе керек, Ооба, албетте, ушуну именно техникалык жагынан сөзсүз караш керек. Ошол жерден дагы бир нече өзгөртүү болот. Сиз билесиз да, техосмотр дегенде илгериден бери алып салган. Бирок азыр лицензия алып койгонго бул кажет болуп калды да. Бери жагы 50 миңге жакын жеке унаа башкаруучулар ушул такси кызматы менен оокат кылышат деп айтышат. Алар баягы башка фирмалар сыяктуу, мисалы, атайын диспетчердик пунктка баш ийбейт, өз алдынча кете берет каалаган учурда депчи. Бул жагынан анда атайын пункттар ачылыш керек болуп калабы, же кандай болуп калат? Бул мындай да, азыр мисалы үчүн бүгүнкү күндө где-то 20 миңге чейин регистрацияда бар. 20 миң автоунаалар регистрацияда такси сыяктуу бар экен, өтүп койгон. Бирок ар кандай маалымат келип атат, где-то 50 миңден ашып кеткен таксисттер иштеп атат. Бирок азыр мыйзам кабыл алгандан кийин, алар баарын лицензия алып койгондон кийин, бул жалаң лицензия алышы эмес да, биз дагы переживать этебиз да. Андан кийин лицензия алып коюп, аларга дагы шарт түзүш керек да. Бул шарт түзгөнгө мен ойлойм, экинчи окууда биз дагы кабинет министри менен чогуу иштеп коелу, көрөбүз да. Атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радиочулар, Парламент радиосунун күндүн тартибинде программасынын бул жолку мейманы Жогорку Кеңешке депутат Карим Ханджеза болду. Сиздер азыр бир аз убакыттан кийин Жогорку Кеңеш депутаты Дастан Бекешев менен жолугуша аласыздар. Анда депутатка келген каттардын жыйынтыктары тааныштырылмакчы. Биз менен бирге болуңуздар. Рахмат.